Бул үй бүлөдө апа каза болуп калыптыр. Анан ата оолуна акылдуу, абийирдүү, жакшы аял таап, үйлөнүп, баласынын тарбиясын тапшырат. Баласына берип жаткан тарбиясына ичи чыгып, канааттанып, бир күн оолун чакырып алып сураптыр. Балам, сенин бул апаң мамилеси сага өтө жакшы болуп жатат. Кандай экен деп сураганда оолу айтат экен. Ата, менин өзүмдүн чыныгы апам жалганчы болчу. А бул апам чынчыл экен дегенде, ата таң калып, кандайча жалганчы деп сураптыр. Өзүмдүн апам, мен сага экинчи таттуу бербеймин. Болду башка жебейсиң деп кайра бере берет болчу. Мен өзүм жегим келбей атат деп өзүнүн алдындагы жакшы тамактарын мени менен бөлүшчү. Ал эми бул апам таттууларды экинчи бербейм десе бербейт экен. Мага жагат деп мени менен бөлүшүп атат, сөзүндө туруп атат дептир. Анан бала сөзүн аяктап бүтүп, өзүмдүн жалганчы апамды сагындым деп атасын кучактап ыйлап жибериптир. Ушун менен эмнени айткым келди? Жалганчы апалар, балдарыңыздар үчүн өзүңүздөрдү караңыздар, ден соолукта болуңуздар. Жана балдарыбыз үчүн жалганчы апа болуп, аларга бактылуу балалык тартууласак экен. Балдарыбыз биз менен сонун бактылуу балалык көз ирмемдерин өткөрсө.